Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн 2015-жылы чыккан Увенин экинчи өмүрү аттуу тасманы көрөбүз. Андыктан жылуу мамиле жана адамдык мыкты сапат тууралуу жакшы тасмалардын бирин көрүүгө даяр болуп калсаңыздар, баштай берели. Есть там кто-нибудь? Кытайлардын тарых басылмаларын изилдесе, кыргыздардын тарыхы дээрлик 5000 жыл мурда башталат экен. Бул аралыкта элибиз башынан эмнени гана өткөрбөй, бирок ата бабабыз бардыгын ачыда урпактарыбызга топурак алтын жерибизди калтыралы деп, кичинекей болсо дагы бизге бейиштин төрүндө жерди калтырып кетти. Бирок кайрадан эле эгемендүүлүк алгандан кийин ажоолорубуз мыктылап иштебей элибиз мигрантка айланып, көпчүлүгүбүз Россияга барып эмгектенүүгө туура келе баштайт. Кубанычтуусу азыркы учурда өлкөбүз өнүгүү жолуна түшүп, жаңы жумуш орундар пайда болуп, жакын арада мигрант туугандарыбыздын бардыгы кайтып келет деген үмүттөбүз. Эгер сиз дагы ошол күндү күтүп убактылуу Москва жергесинде иштеп жаткан болсоңуз, биз айта турган байланыш сандарды жазып алып, коңгуроо кылып документ маселелериңизди чечип алсаңыз болот. Тасманын башында 59га чыккан Уве Линдаль деген адамды көрөбүз. Ал адам гүл саткан жерден 2 үймөк гүл алсаң 70 сом экендигин көрүп, мен бир эле үймөк аламын, 2 үймөктүн кереги жок, 35 сомго бергиле деп эле сатуучу менен уруша баштайт. Бирок бул нерсе дүкөндүн тартибине туура келбегендиктен каарманыбыз 2 үймөктү алганга туура келип, каза болгон аялынын бейитине келип ал жерге гүлдөрдү коюп аялын сагынгандыгын айтат. Биз ушул жерде каарманыбыз Уве караган сайын анын пейили бозулуп, аялы өлгөндөн кийин жалгыз жашагандыктан үйдө кылаарга иши жок, кошуналарынын иштерине чейин аралашып, айлана чөйрөнүн баардыгын таза кармаганга аракет кылып, жада калса таштандыларды дагы иреттеп, балдар ойногон жерди дагы тазалай берчү. Анан дагы каарманыбыз жашаган жер кошуналар менен бирге атайын бир короо болгондуктан ал жердин эшигин жаап, унаа жана шайтан араба менен кирбегиле деп жазып илип коет. Эртеси жумушуна жөнөгөн каарманыбыз ити менен жүргөн кошунасын урушуп, бул жер ит агыса турган жер эмес, кичинекей мышка окшогон итиңерди жоготкулачы деп аларга сүйлөнүп кетет. Биз мындан соң каарманыбыз поездерди тейлөөдөн өткөрө турган деподо иштегендигин түшүнөбүз. Аны ошол күнү жумуштагы башчылары чакырып, анын жумушта 43 жылдан бери иштеп жүргөндүгүн айтышып, ага ыраазычылыгын билдирип, эми сиз эмгек көргөсүнө чыгыңыз, жумуштан сизди бошоттук деп ыраазычылык иретинде бир күрөк беришет. Анда аялын жоготкондон кийин каарманыбызга жалгыз эле шерик болгон жумушунан да кайрылып, аялынын бейитине дагы бир жолу барат дагы үйүнө келгенден кийин эле жыйынтырын кыла баштайт. Көрсө каарманыбызды бул жашоодо эми эчтеке кармабагандыктан өзүн өзү өлтүрүүнү чечиптир. Ал костюм шымын кийип атайын чибини ырастап, эми асылып өлүүгө даярдана баштаган кезде эшикте ызы чуу башталгандыгын көрөт. Көрсө анын жанына жаңы кошуналар көчүп келишип, унаасы менен ичкериге чейин кирип кетишиптир. Анда Уве өлүмдү кийинки жылдырайын деп чыга калды жана адамдарды уруша баштап, унаасын бура албай жаткан Патрикти унаадан түшүрө коюп эле өзү унаасын түздөп берет. Көрсө бул жан келген кошуналар швециялык Патрик менен аялы ирандык Парвана экен. Алардын 2 кичинекей кызы дагы болот. Кыздары келип терезеден карап калган кезде ишин улантайын деген каарманыбыз жибин чече кылып, жаңы келген кошуналар үйүндө майрамдык кылгандыктан каарманыбыз түнү менен уктай албай коет. Ал эртеси адаттагыдай эле чыгып алып короонун бардыгын текшерип, кошуналарынын бири каарманыбызды күндүзү үйүндө жүргөндүгүн көрүп, сен ишиңден такыр эле калчу эмесең го, бүгүн эмне ишке барбай калдыңбы десе, каарманыбыз жини келип, иши бар, мен иши жоктум, эмне иши бар деп эле кетип калат. Мындан соң Уве кошунасынын үйүнө бирөө унаа менен келгендигин көрүп, кошунасына жинин келтире берет. Анда кошунасынын аялы Увеге кайрылып, биздин үй аябай эле суук болуп жатат, күйөөм майып болгондуктан аны каарлар үйүнө алып кетебиз деп жатышат. Биздин жылытуучу мечибизди бир карап бербейсизби десе, каарманыбыз анын сөзүнө башын деле урутпай, кайрадан эле аялынын бейитине барып, аны менен сүйлөшүп сагынгандыгын айтып, сен өлгөндөн кийин биздин айыл такыр эле оңолбос болду деп эле ызалангандыгын айтат. Андан соң Уве үйүнө келип кайрадан өзүн өзү өлтүрүүгө киришип, жипке асынып дагы баштайын деген мезгилде эшигинин коңгуроосу угулат. Көрсө жан келген кошуналары каарманыбызга ост итейин деп тамактарынан алып келишиптир. Анан дагы Патрик каарманыбыздан шатыңыз болсо берип туруңуз десе, Увенин жини келип, бул жерде ар биринин үйүндө шат болуш керек, тартипти билбейсиңерби деп эле ызаланганча шатысын берип, ошол мезгилде кошуна аял келип дагы бир жолу от казанында карап бер десе, Уве кыйкырынып, бул жерде менсиз өзү иш бүтөбү, көзүмө көрүнбөгүлөчү деп эле ызаасын чыгарып алат. Ошентип ал акыр аягы максатына жетип, байланган жибини асынып, ошол маалда бала кезинен баштап жашоосу көз алдынан өтө баштайт. Көрсө каарманыбыз кичинекей кезинде апасы кайтыш болуп кетип, атасы аны жалгыз тарбиялап, сабактан чыккандан кийин Уве атасынын жумушуна барып турчу. Атасы поезд жолдо иштегендиктен Увени кээ бир учурда поезддар сүзүп кетейин деп, Уве атасына жардам берип, кээ бир учурда поезддарды тазалап чууп иштеп жүргөн. Анан дагы атасы каарманыбызга үйрөтүп, бул жашоодо эркек өзүн өзү ар дайым сак болуш керек, ал үй бүлөсүн, бала чакасын коргой ала тургандай күчтүү болуш керек деп машыктырып, анан дагы сабагыңды жакшы окугуң деп тарбиянын мыктысын берип жүргөн. Ошентип Уве 11-ти бүтүп аттестатты жалаң бешке толтурат. Ал атасына келип көргөзгөн кезде атасы кубанып кетип, баласын куттуктап, менин балам буйруса биздин башчыбыз болот деп мактана баштайт. Ошол маалда атасы алаксып кетип, анын поезд сүзүп ошол жерде каза болуп калып, бул убакта асынып турган Увенин жиби үзүлүп кетет. Ошентип Увенин ою ишке ашпай калып, ал дүкөнгө барып жанагы жиптин начар экендигин арызданып, андан соң кайрадан эле аялынын бейитине барып, азыр жиптер деле аябай сапатсыз чыгып калыптыр. Деги бул жашоо кайда бара жатат? Менин
мени дагы бир аз күтөт окшойсуң деп эле анын жанына жатып алып сүйлөшө бердим. Мындан соң каарманыбыз үйүнө келсе анын кошунасы таш менен мышыктардын бирин чапкылап жатыптыр. Кошунасы жини келип бул мышык кутуруп кеткен окшойт, менин итимди кубалап жатат десе, Уве ага сөз кайтарып, сен деле кутуруп кеткендей көрүнөсүң, бирок биз сага таш ыргытпай эле турабыз го. Менин короомо эмнеге таштарды ыргытып жатасың деп кошунасын урушуп, андан соң мышыкка дагы сөз сүйлөп, бул менин жеке менчик короом, бул жака эч качан кирбегин деп айтат. Спасибо, ты очень добр. Уве, у меня есть ужин, если... Кошунасы каарманыбызды акыр аягы көндүрүп, Уве анын үйүнүн жылытуучу системасын оңдоп берип, андан соң үйүнө барып бул жашоо менен коштошуунун башкача жолун издейт. Токтоп турган унаасына келет да анын түтүн чыга турган жагына шланг улап, эшик терезесин бекитип унаасын жүргүзүп эле олтуруп алат. Көрсө Уве өзүнүн унаасынын түтүнүнө уулан өлүнү чечиптир. Ошол мезгилде анын жаштыгы кайрадан эсине түшө баштап, атасы өлгөндөн кийин анын ордуна жумушка кирип, чоң окууда окуймун деген максаттарынын бардыгы бузулуп, кайрадан эле атасына окшоп иштей баштайт. Кесиптештерине көнгүчөмдө алардын кээ бири менен мушташканга дагы жетишип, ал эле эмес үйүн алдырып коюу коркунучу дагы туруп калат. Анткени анын үйүнө бир күнү саясатчылар келип, сиздин үйүңүз аябай эскирип калыптыр. Анан дагы шаардын мерчеми боюнча бул жерге башка нерсе курулат. Үйүңүз жаңыланбаса жакында бузулат десе, каарманыбыз дароо эле үйүнүн сыртын оңдоп, жанагы саясатчылар дагы бир жолу келишине зыңкыйтып жасап койгон болот. Бирок каармандарыбыздын аракетине карабай эле ал жерде жашагандардын үйүн бейтааныш бирөөлөр келип өрттөп жиберет. Бир заматта эле үйсүз калган каарманыбыз барарга жайы жок жумушуна барып вагондордун бирине кирип уктап, ойгонсо эле поезд жүрө баштап, анын жанына супсулуу бир кыз олтуруп калыптыр. Бир кезде текшерүүчү келип ал кыздын билетин көрүп, бирок каарманыбыздын билети дагы жанында акчасы дагы жок болгондуктан, жанагы кыз эчтекеге карабай эле мен төлөп коем деп каарманыбызга билет алып берет. Биз ушул жерде Увенин бир аз тормозураак экендигин байкайбыз. Анткени кыз мени менен таанышып байланыш сандарымды албайсыңбы дегендей көз карашта кылса дагы каарманыбыз унчукпай эле кетип калат. Бирок ал өзүнүн анча эмес экендигин кийин түшүнүп, кыз менен кайра жолукканга аракет кылып, күндө эртең менен поездга түшүп эле кызды издей берет. Арадан 3 жума өтүп, кызды такыр жолуктурбай, акыры үмүтү дагы үзүлүп, бирок бир күнү максатына жетип, кызды кайрадан жолуктурат. Ал кызга кайрылып, мен сизге билеттин акчасын берип коеюн дедим эле десе, кыз каарманыбызга жооп берип, мага акча бербей эле андан көрө мени жолугушууга чакырыңыз десе, каарманыбыздын асмандан издегени жерден табылып, бир күнү ашканага баралы деп келишип түнү жолугушат. Бирок алардын жолугушуусу өтө зеригиштүү. Анан дагы каарманыбыз такыр эле тамак жебей олтурган. Анда кыз суроо салып, сен эмнеге тамактанбай жатасың десе, Уве ага болгон чындыгын айтып берип, мен акчам жоктугунан буга чейин эле тамактанып алдым. Бул жер кымбат болгондуктан сизге эле тамак алып бергенге акчам жетет. Анан дагы үйүм өрттөнүп кетип, азыр эчтекем жок. Жолугушууга келгендигиңиз үчүн рахмат, мен анда бара берейин деп эле ордунан туруп жөнөсө, кыз туруп эле каарманыбызды кетирбей өөп жиберет. Бизде дагы ушундай байлыкты эмес сүйүүнү тандаган кыздар бар бекен, өтө чоң суроо. Ошентип каармандарыбыз бири-бири менен кыз жигит болушуп, бул убакта Уве 2 жылдык окуусун бүтүп, короочулук дипломун алып, күндөрдүн биринде сүйгөн кызы Сонянын колун сурайт. Ал макулдугун берген кезде биз кайрадан азыркы күндөргө кайтып, эшиги такылдай баштаган кезде түтүнгө жөтүлгөн каарманыбыз унаасынан чыгат. Көрсө аны кошунасы Парваны чакырып жатыптыр. Анын күйөөсү Патрик шатыдан түшүп кеткендиктен тез жардам аны ооруканага алып кетип, Парвананын айдоочулук күбөлүгү жок болгондуктан мени жеткирип коюң деп суранып келиптир. Уве бул нерсеге көнгүсү келбей жатса, Парваны такыр эле өзүнүкүн бербей, унаасындагы түтүндөрдү чыгарып кошунасынын кыздары менен ооруканага алып жөнөйт. Анда Парваны кыздарын каарманыбызга таштап коюп эле өзү күйөөсүн көргөнү кирип кеткен. Увенин өзүнүн дагы балдары жок болгондуктан жаш балдарга кандай мамиле кылышын билбей, бир кезде аларга китеп окуп берип, бирок бир кезде жадап кетип эле ал жерден чыгып кетип калган болот. Бир кезде ооруканадан чыккан кошунасы кыздарынын жалгыз жүргөнүн көрүп, каарманыбызга жини келип, сиз такыр жоопкерчилиги жок адам экенсиз деп эле уруша баштайт. До свидания, Уве! До свидания, Уве! Кандай болбосун кошунасына жардам бергенден кийин каарманыбыз бул дүйнө менен коштошууну ойлонуп, бул жолу башкача кылайын деп поезд келе жаткан темир жолго секирүүнү чечет. Каарманыбыз даярданып станциялардын биринде турган кезде ал жерде башка адам эсин жоготуп темир жолго кулап, адамдар ага жардам берүүнүн ордуна уюлдук аппаратына тарта баштагандыгын көрөт. Анда Уве дароо эле секирип жанагы адамды куткарып, андан соң өзү темир жолго туруп алып, бирок атасынын поездсиз өлгөндүгүн эстеп кайра эле ал жерден чыгып кетет. Бул жолу Уве өзүн өзү өлтүрө албагандыгы аз келгенсип, элдердин бири-бирине болгон кайдыгерлиги аябай эле таң калтырды окшойт. Мындан соң каарманыбыз үйүнө барса, Парваны анын алдынан тосуп чыгып, сиз мага унаа айдаганда үйрөтүңүзчү. Эч кимден жардам сурабай эле өзүм эле унаа айдаганда үйрөнүп алайын. Макул болуңуз деп жатса эле биз буга чейин көргөн мышыктын үнү чыгат. Көрсө ал бутунан жаракат алгандыктан каарманыбыздын эшигинин алдына жатып алыптыр. Анда Парваны аны дароо эле көтөрүп каарманыбыздын үйүнө кирип, жаракат алган жерин даарылап, менин кыздарымда мышыктан аллергиясы бар. Ошондуктан сиз муну карап туруңуз, жок дегенде жаракаттары айыгып кетсин. Анан бир жолун кылаарбыз деп каарманыбыз жок дегенди карап эле мышыкты калтырып коет. Ошентип эми буга чейин аялын
аялынын бейитине жалгыз келип жүргөн каарманыбыз мышык менен келе баштап, кечинде болсо кошунасынын кыздары ага кол булгалап, биз каарманыбыздын биринчи жолу жылмайгандыгын көрөбүз. Сыягы Уве эми гана аял өлгөндөн кийин жашоонун кызыгын сезе баштады окшойт. Ал буга чейин Парвананын суранычын аткарбай унааны айдаганды үйрөтпөймүн деп жатып, күндөрдүн биринде өзү келип Парвананы чакырып унаасын айдатып жөнөйт. Бул убакта Парвананын 2 кызы болгондугун арбай, үчүнчүсү боюнда бар болчу. Сыягы алдагы УКМК башчысынын 4-чү балага 100 000 сом беребиз дегендигин угуп калган окшойт. Анын күйөөсү Патрик шатыдан түшүп буту сынгандан кийин алар тез ооруканага каттап калышып, ал кыздарын каарманыбыз Увеге таштап кете баштайт. Уве кошунасынын кыздары менен тил табышып аларга чоң атадай мамиле кылып, анан дагы Патрик кээ бир үйүндө жасай албай жаткан иштерин жасап берет. Ошентип убакыттын өтүшү менен Уве багып жаткан мышыгына дагы көнүп калып, аялынын бейитине барып экөөбүздүн жолугушубуз бир аз кечеңдеп калат окшойт. Мен азыр Парванага унаа айдаганды үйрөтүп жатам. Бир аз сабыр кылып турасың деп бул убакта Парвана унааны дагы эч кандай тоскоолдуксуз айдап калган. Здравствуйте, вы, наверное, Уве? Ушундай күндөрдүн биринде каарманыбыздын жанына Лена Самуэлсон деген кыз келип өзүн кабарчымын деп тааныштырып, мен сизди темир жолго кулап кеткен адамды куткарып калгандыгыңызды көрдүм. Уруксат берсеңиз сизден маалымат алып гезитке чыгаралы. Азыр биз ушундай эл арасындагы баатырлар жөнүндө жазып жаттык эле. Макулдугуңузду бериңиз десе, каарманыбыз анын сөзүнө башын деле оорутпай, мага сенин сөзүң кызыксыз деп үйүнө кетип калат. Бир кезде Увенин эсине Соня дагы түшө баштап, ал өзүн өзү өлтүрүү максатын унутуп калгандыгын эстеп, үйүнүн тамбашына бекитип койгон мылтыгын таап чыгып эле даярдык көрөт. Ал биринчи дубалдар кан болбосун деп айлана чөрөнүн бардыгын клеенка менен жаап, андан соң мылтыкты оозуна такап эле атууга киришет. Бирок ошол маалдары адаттагыдай эшигинин коңгуроосу басылып, кошунасынын балдары келиптир. Көрсө алардын бири Мирсатты үйүнүн атасы куулап чыккандыктан ал жатып турууну суранып, каарманыбыз жини келип жок деп жооп берсе, алар сөз кайтарып, сиздин аялыңыз Соня аябай жакшы адам болчу, адамдарга ар дайым жардам берүүгө даярдыр десе, каарманыбыз айласы жок макулдугун берет. Бир күнү алар жашаган короого дагы унаалар кире баштап, каарманыбыз алардын бирин токтотуп, анын ким экендигин тактаса мамлекеттин жумушчуларынын бири болот. Уве жаш кезинде үйүн өрттөп жибергенден кийин мамлекеттин жумушчуларын аябай жаман көрчү. Бул адам каарманыбыздын кошунасы майып болуп калган Рунянын каарылар үйүнө алып кеткенге аракет кылып жаткандыгын билип, ал адам менен күрөшпөсөм болбойт деп Рунянын аялы Анитадан керектүү документтердин бардыгын алат. Ал Рунянын ишин териштирип жатып, бир күнү Парвана менен олтуруп калса, Парвана каарманыбызга суроо салат. Сиз аялыңыз Соня жөнүндө мага айтып бериңизчи. Кошуналардын бардыгы эле аялыңызды аябай макташты. Өз оозуңуздан угайын десе, ошондо гана Уве бардыгын айтып бере баштайт. Көрсө алар Соня экөө үйлөнгөндөн кийин азыр жашап жаткан үйүнө көчүп келишип, Сонянын боюнда болуп калып экөө саякаттоону чечишиптир. Каармандарыбыз Испанияга барышып, демалууну өтө мыкты деңгээлде өткөрүшүп, бири-бирине сүйүүлөрүн тартуулап, Сонянын ичи бара-бара чоңуя баштайт. Арадан күндөр өтүп, бир күнү алардын кайта турган күнү келип, автобуска олтуруп алып Төө башуудан чыгып келе жатышкан. Бир кезде Уве ажатканага кирип, ошол маалда автобус кырсыкка учурап, каарманыбыз канжалап жаткан жерден ойгонот. Соня болсо такыр эле эсин жоготуп, өзүнө келбей аны ооруканага жеткирип, ичиндеги баласы каза болуп, Сонянын болсо буту иштебей майып болуп калат. Баштарынан кандай сыноо өтпөсүн, Соня арабада олтуруп калса дагы буга чейин окуп жаткан окуусун аяктап, мугалимдик диплом алып ишке орношууга аракет кыла баштайт. Бирок анын майып экендигин көрүп, эч бир мектеп ишке албай, ага шарт жок деп айтышып, Уве күндөрдүн биринде мектептин тепкичине барып, өзү такталар менен арабаны чыга тургандай алып жасап берет. Ошентип жумушка кирген Соня бир жылдын ичинде эле жакшы жыйынтык көрсөтүп, анын окуучулары эң мыкты окуучулардын катарына кошула баштайт. Ошентип каармандарыбыз бактылуу жашашканы менен ал окуядан кийин балалуу боло алышпай, жарым жыл мурда Соня рак оорусу менен ооруп каза болуп калган болот. Ошол күндөн баштап менин дүйнөм караңгыдай эле болуп калды деп Уве болгон нерсесин айтып берсем, муну уккан Парвана каарманыбыздын колун кармап ага күч-кубат берет. Ошентип бир күнү Рунини каарылар үйүнө алып кеткени келишип, аялы Анита аны такыр эле бергиси келбей жатканын көрсө, бул убакта кошуналар биригип, буга чейин каарманыбыздан маалымат алам деген кабарчыны чакырып коюшуптур. Ал дароо эле жанагы адамдын алдына чыгып, мен жергиликтүү гезиттин жумушчусумун. Сиздин ишканаңыз жөнүндө териштирип көрсөм, өтө чоң финансылык кылмыштар бар экен. Алар тууралуу гезитке чыгарбай эле коюшумду каалап жатсаңыз керек. Анда чечимди өзүңүз чыгарыңыз десе, жанагы адам аркасын карап эле кетүүгө шашылат. Ошентип Увенин бир эле аракетинин артында кошуналарда биримдик пайда болуп, бул убакта Парвана дагы төрөп каарманыбыз ага желбешик белек кылат. Ошентип ал кошунасынын кыздарына чоң атадай болуп, аларга ар кандай белектерди берип, кыштын бир күнү Патрик менен Парвана каарманыбыздын эшигинин алды кардан тазаланбай тургандыгын көрөт. Уве ар дайым эрте тургандыктан анын эшиги эч качан тазаланбай калчу эмес. Анда кошуналары дароо эле бир нерсени сезишип, чуркап киришип, Увенин төшөгүндө өлүп жаткандыгын көрүшөт. Анда Уве калтырган катында буга чейин эле жүрөгү ооруп жүргөндүгүн айтып, анан дагы мышыкты жакшылап карагыла деп керес калтырып кетиптир. Биз тасманын аягында каарманыбыз дагы бир жолу поездда ойгонуп, сүйгөн кызы Соняга жолуккандыгын көрөбүз.
Достор, бул тасмадан биз өтө көп сабактарды алсак болчу да экен. Анткени адамдардын арасында эң жакшысы үй бүлөсүнө мыкты мамиле кылгандар экендигин билебиз. Андыктан ата-энебиздин ар дайым ыраазычылыгын издеп, аял бала чакабызга пейилибиздин мыкты жагын көрсөтүп, айлана чөйрөдөгүлөргө пайда келтире албасак дагы зыян келтирбей жашайлычы. Анда эмесе достор, кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, өзүбүз сүйгөн жана бизди сүйгөн адамдар менен бирге бололу.